Жогорку кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов мөөнөтүнөн мурда мандатын тапшырып, депутаттыктан жана Атамекен фракциясынын лидерлигинен баш тартты. Ошондой эле ал партиядан дагы чыкканын жарыялады. Көрүнүктүү саясатчы бул кадамын Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев экөөнүн ортосундагы пикир келишпестиктер менен байланыштырды. Турмуш ушундай экен, бүгүнкүдөй окуялар болот экен. Мен уктасам, жаман түшүмдө дагы мындай элестетте алчу эмесмин. Эгерде бирөө мага ушундай болот деп бир көз ачык айтса, мен ишенбейт элем. Айтат элем, мындай болушу мүмкүн эмес. Эч качан мындай болбойт дейт. Бирок тилекке каршы ушундай чечим кабыл алууга туура келди. Шыкмаматов партиядан кеткени менен чоң саясатта кала турганын билдирди. Мындан тышкары ал Өмүрбек Текебаевди өтө күчтүү саясатчы деп, бирок саясат Текебаевдин менчиги эмес экенин, анын жеке ар намысы мандаттан, кызматтан да жогору болуп келгенин айткан. Бул биздин жеке маселе, ошондуктан мен аны айтпайм. Мен Текебаевден көп нерсени үйрөндүм. Мен ошон үчүн ага өмүр бою ыраазы болом. Сиздин жүргүзгөн саясатыңыз азыркы биздин кадамдар эми ар башка болот. Кумирдеп жүргөм дедиңиз да? Партиянын генералдык линиясы менен сиздин жеке не сотвори кумира деген бир изречение бар да. Не сотвори кумира деген бул менин чоң бир ошибкам мындай. Жаңылыштыгым ушул болгондо, сотвори кумира дегендин мааниси бул өтө терең. Бул Кудай кыл болбо деген сөз да. Анткени Кудай башка деген. Мындан биздин саясий коомчулугубуз утту. Себеби дегенде мына ушундай саясат ачык болуш керек, атаандаштык болуш керек, мында кошоматчылык болбош керек, чындык болуш керек. Коомчулук ошонун ичинде мен деле бөлөп жүргөм да. Алмамбет Шыкмаматов бул Өмүрбек Текебаевсиз бул өз алдынча эч качан саясатчы боло албайт деген бизде пикир калыптанып калган да. Мына эми ал айтып атат, жок, мен өз алдынча саясатчы боло алам деп атат да. Айрым саясатчылар Алмамбет Шыкмаматовдун Атамекен партиясына эмгегинин сиңгенин, партиянын ысыгына күйүп, суугуна тоңуп, партия үчүн жасаган иштерин айтышып, аны жоготуп партиянын келечегине, Текебаевке дагы терс таасирин тийгизиши ыктымал дешүүдө. Шыкмаматовдун Атамекенден кетиши бул чоң жоготуу Атамекен үчүн, Текебаев үчүн дагы чоң жоготуу. Эми жана Алмамбет айтып атпайбы, мен ушу страшном сне да мындай күткөн эмесмин депчи. Азырынча биз анын эмнени айтып атат билген жокпуз. Аны билгенден кийин дагы өзүнчө комментарий беребиз. Бирок кандай деген күндө дагы бул Атамекен партиясы үчүн чоң жоготуу. Элге, журтка таанылып калган, элдер ушу акыркы жылдары фракция лидери болуп Өмүрбек Текебаевди жоктотпой, Атамекен партиясынын жүзүн жоготпой келаткан бышып жетилген принципиалдуу саясатчы ушундай билдирүү жасап партиядан кетип мандатын тапшырып аткандан кийин бул коомго дагы элдин пикирине дагы Атамекен тууралуу чоң таасир этет. Атамекендин Шыкмаматовдун берген билдирүүсүн колдогон анын талапташтары Атамекендин ичинен артынан кеткендер да көп болушу мүмкүн. Текебаев камалып жатканда Шыкмаматов элдердин алдында сүйлөп, жакшы Текебаевдин жакшы иштери негизи эле ошол как Текебаевди как мындай реформатор, конституциянын атасы катары аябай коргогон. Саясат деген бул ушундай кызыкчылыктар экен. Кызыкчылыктар туура келбей калды болуш керек. Бирок мен ойлойт элем, Өмүрбек Черкеевичке өтө эле оор жоготуу болот негизи Шыкмаматовдун кетип калышы. Бул экинчиден бул Текебаевга мындай өтө эле чоң айыр алып келбейт. Өз кезегинде Өмүрбек Текебаев Шыкмаматовдун фракция лидерлигинен кетиши боюнча пикирин билдирди. Айтымында аны менен Алмамбет Шыкмаматовдун ортосунда пикир келишпестиктер болгон эмес. Бул кадам шайлоо алдындагы партиянын ичиндеги сүйлөшүүлөргө тиешелүү жасалды дейт. Өз биндигин өзү кестим деп партиясын унутуп кеткен адамдар, фракциялар көп. Анткени менен коомчулукта Шыкмаматовдун Атамекенден өз алдынча кетүү кадамын эрдик катары баалап, муну менен ал өзүн Текебаевдин көлөкөсүндөгү адам эмес экенин далилдей алды дешүүдө. Негизи саясатчынын мындай бир күтүүсүз мындай бир чечкиндүү кадамдарга барышын
мен дайыма колдойм да. Себеби дегенде Алмамбет Шыкмаматовдагы бул Текебаевдин көлөкөсү эмес экендигин далилдеп жатат да. Ал эми албетте келечек көрсөтөт, ал туура болгонбу, туура эмес болгонбу, ал келечек көрсөтөт. Бирок мына ушундай кадамга барганда дагы ошол депутаттыгын тапшырам, фракциянын лидерлигине кетем деп туруп билдирүү жасап туруп кеткени бул чоң эрдик деп эсептейм. Борбордук шайлоо комиссиясынын тараткан маалыматына ылайык, партиядагы тизмедеги 3 адам Талант Узакбаев, Ташболот Балтабаев, Рыспек Мирзаматов жана Болотшер Шыкмаматовдун ордуна депутат болуудан баш тартышкан. Мындан улам 3 талапкерден кийин турган Нурбек Сыдыгалиев депутат болуп шайланды. Ал эми фракциянын лидери болуп депутат Айсулуу Мамашева тандалды. Анархан Алтымышева, Равшан Тойчиев, Нур Ньюс, Бишкек.